Салам, менин атым Аделя. Адина, кээде Жасмина. Бирөө Жанат деп чакырса, дагы бирөө Бермет деп чакырат. Менин атым көп. Ошон үчүн ар дайым ушундай башкачамын. 17 жашка чейин мен 20 жолу кыялдарымды өзгөрткөм. 5 жолу колледж алмаштыргам. Дагы ошончо жолу сүйүп көргөм. Ар бирөөнү ар кайсы ат менен таанышкам. Кайсы ат жакшыраак угулат тандай албай жүрөм. Жооп издеп Европага бардым. Италияда мени Лиза дешчү. Ал жактын ашканасы аябай жакты. Лазанья, асабуку, карбонара дегендерди биринчи эле күнү жеп көрүп жактырдым. Кызыл вино ичип, деликатес жеген кандай сонун. Мен бирок толуп кеттим. Бирок ага карабай баарын жеп жаттым. Аягында өзүмдүн кийимиме батпай калдым. Чуркап жүргөн кыздын рекламасын көрүп, мен чуркашым керек деп чечтим. Анан мен чуркап баштадым. Бул менин жашоомдун негизи болуп калды. Эртең менен, түштө, кечинде чуркап жүрдүм. Бир жолу түндө уктай албай, чуркап келишим керек деп чечтим дагы чуркап жөнөдүм. Чуркап кете бердим, анан Франциянын границасынан кантип өтүп кеткенимди байкабай калыптырмын. Мен ал жактан өзүмдүн сүйүүмдү таптым. Кристофту. Ал дагы чуркачу. Ал мени Лизет деп койчу. Мага комплименттерди көп айтчу. Сүйүүсүн дагы чуркап аратып билдирген. Бул эң романтикалуу болгон. Кристоф экөөбүз ээрчишип алып чуркачубуз. Жаратылышка, куштардын сайраганына суктанып кете берчүбүз. Ал мага сүйүү ырларын окуп берчү. Анан бир моментте эле мен аны жоготуп алдым. Чын эле жок болуп кетти. Мен аны парктан, көлдүн жээгинен, тоолордон, бүт жерден издеп таппай койдум. Менин жан дүйнөмдө кайрадан збой болду. Мен чуркабай калдым. Аэропортко барып, чоң реклама постерин көрдүм. Билет сатып алдым. Манах менен индустардын жанында болуп калдым. Ооба, Индия. Менин атым бул жакта Лилавати болду. Мени медитациянын үндөрү, музыкасы арбап алды. Коңгуроо, ситар, барабандар, анан флейта ойногондо мен көз жашымды токтото албай калдым. Мен медитация кылып отуруп ыйлап баштадым. Бул үндө канча деген жарыктык, анан тазалык бар. Мен сыйынып жатып ыйладым, уктап жатып ыйладым, гуру менен сүйлөшүп жатып дагы ыйладым. Ал мени көпкө чейин унчукпай угуп отурду. Менин Кудайга болгон сүйүүмдү айтып бердим. Мен жашоомдун негизин таптым дедим. Анан мен болгон жашоомду кызмат кылуу менен өткөрүүгө даярмын дегенимде, ал мени башкача көзү менен карап туруп 4 сөз айтты дагы кетип калды. Мен жаныбызда отурган монахтардан эмне деди, кантип түшүнсө болот десем, бирөөсү мага которуп берди. Жинди, тамактан, сүй, сыйын деди. Ушул элеби? Мен анысы деле сүйүп, сыйынып жашап келдим. Анан ошондо мааниси эмнеде? Кантип түшүнсө болот? Түшүндүргүлөчү дедим. Мен монахтарга медитация кылганга тоскоол болуп жатканым үчүн кетиңизчи деп суранышты. Мен өзүмдүн шаарыма келдим. Ошол жакта окуп жашап жүрдүм. Бирок башыман гурунун айткан сөздөрү кетпей атты. Анын терең маанисин түшүнбөй жүрдүм. Достор, силер анын сөздөрүн кантип түшүндүңөр? Баса, кайсы ат жакшат? Аделябы, Адинабы же Жасминабы? Же Берметпи? Же Лизабы? Эгер силерге видео жакса, лайк басып, каналга катталгыла. Менин суроомо дагы жооп берип койсоңуздар жакшы болмок. Салам, менин атым Азат. Мен жөнөкөй эле баламын. Орто мектепте окуймун. Балдардын окууга көңүлдөрү жок. Кыздарга тийишмей, мектепке кайдагы нерселерди алып келмей. Мисалы, тирүү кескелдерик же эски гранатаны. Мектепте анда-санда ар кандай уруш тартыштар болуп турат. Негизи мектепти чоң класстардын балдары карашат. Алар ар кандай салттарды да ойлоп табышкан. Кимди тажатыш керек же кимди өздөрүнө жакындатыш керек дегендей. Мектепке дене тарбиясы алган жаңы мугалим болуп келген Арген агай баарын өзгөрттү. Чынын айтканда, агай бизге жаккан жок. Келген күнү эле ал өзүн Жан-Клод сезип алыптыр. Анан бир жуманын ичинде жаңы салттарды киргизди. Рекетчилерди жана сабактан качкандарды кармап, спорт залда кыйначу. Арген агайдын максаты жыл сайын өтө турчу президенттин мектептер аралык олимпиадасын утуп биринчиликке чыгуу эле. Бизге ушул эле жетишпей турду эле. Бойго жеткен балдардын оюнун баары эле кыздарда жана ар кайсы болбогон нерселерде эле. Ошондуктан эч ким тердеп, машык кылары келчү эмес эле. Мугалимдердин баары аны колдошту. Жада калса, 7-класстын класс жетекчиси Жазгүл эже жактырып калды окшойт. Алар ар дайым мектеп ашканасында чогуу кофе ичип отурушчу. Чынын айтканда мектепте кызыксыз болуп калды. Балдардын көбү спортко кирип кетишти. Кокустан эле чоң чыр-чатак башталды. Баарыбызды иликтөөчү Руслан байке чакырып, милиция менен эмне болгонун чечишип жаттык. Өтө жаман иш болду. Баягы кыйын деген Арген агай биз аябай корккон, бирок баарыбызга үлгү болгон көрсө педофил экен да.
Ал жашыруун камераларды кыздардын чечинүүчү жайына орнотуп коюп, кыздарды аңдып жүрчү экен да. Камера, чечинүүчү жай, милиция, жада калса журналисттер. Тактап айтканда баары кинодогудай болду. Мектептин ичи дүң эле болду. Милиция агайды абакка камады. Байкуш Жазгүлежи аябай жаман болуп, бир нече күнгө жоголуп кетти. Бирок бир күнү иликтөөчү Руслан Байке жана милиция кызматкери менен мектепке келди. Арген агайдын жазасын жеңилдетүү тууралуу сүйлөшүп жатышты. Анткени ал каршылык көргөзбөй баарын мойнуна алыптыр. Агайга кичине болсо да боорубуз ооруп жатты. Ушундай таза адамдардын дагы башында таракандары бар болот экен да. Акырындап мектеп мурунку абалына келе баштады. Биз бул чыр-чатак жөнүндө унутуп калганбыз. Аңгыча жаңысы пайда болду. Көрсө, Жазгүлеже балдардын кабинетине жашыруун камера койгонго уруксат алып, аны коюптур. Баягы кыздардын видеосу балдарда экенин билип калышыптыр. Эми ал жөнүндө баарыбыз билчүбүз. Чоңдор бизге акчага көрсөтүшкөн да. Аны агайды кармап кеткенде кабинетинен алып чыктык деп. Бирок аларды кармаганда флешка жандарында болчу. Ошондуктан Бекзат менен Чика экенин билинип калды. Милицияга оңой эле болду аларды мойнуна алдырыш. Жашыруун камераны кыздардын чечинүүчү жайына жана душка койгондорун, аны атайы Арген агайды каматыш үчүн кылгандарын жана ал жакта тартып алган видеону акчага сатып жаткандарын. Ооба, бул биздин мектеп. Дайыма кызыктуу окуялар болуп турат. Арген агайды бошотуп, андан кечирим сурашты. Ал Жазгүлежейдин жардамы менен өзүнүн жакшы деген атын сактап калды. Бекзат менен Чиканы башка мектепке которуп кетишти. Акыркы техникалар аябай өнүгүп жатат. Сен кайда жүрсөң дагы аңдып жүргөн. Бул видео кимге жакса, лайк басабыз жана каналга жазылабыз. Анан комментарийге ой пикириңерди калтыргыла. Барыңарга салам. Атым Пери. Менин гүл саткан магазиним бар. Эң барынан коз жана өзгөчө гүлдөрдү чогултканды жакшы көрөм. Бир күнү магазинге өзгөчө кызыктуу бала кирди. Анан мага элде жок, өзгөчө гүл бер. Каалаган акчаңды төлөп берем, деди. Гүлдөргө аябай кызыкканымдан макул болдум да бир жума күтө турушун сурандым. Ал да макул болду. Мен шаар сыртына гүл чогултканы жөнөдүм. Бир нече күн бою кызыктуу гүлдөрдү топтодум. Дагы бир нече күн алардан букет жасадым. Жыйынтыгында башкача букет пайда болду. Мындай букетти биринчи жолу жасадым. Бир жумадан кийин баягы бала келди. Ага букетти берсем, ал аябай таң калды. Анын айтуусу боюнча мындай сулуулукту биринчи көрүшү экен. Ал мактаса уялып кеттим. Анан ал өзүн Канат деп тааныштырып, букетти мага белек кылып, мени жолугушууга чакырды. Макул болдум. Анткени ал сылык жана жылдыздуу экен да. Биринчи жолугушуудан кийин анын мыкты бала экенин билдим. Ал дагы гүлдөрдү жакшы көрөт экен. Канат мени атасынын гүлдөр складына алып барганда аябай бактылуу болдум. Анткени ал жакта гүлдүн көп түрлөрү бар экен. Ошол маалда мен аны сүйүп калдым. Бир жолу кокустан телефон менен сүйлөшүп жатканын угуп калдым. Жумушу тууралуу сүйлөшүп жатыптыр. Жакында ал мага толугу менен ишенип калат. Ошондо гүл магазинин сатып алам, деди. Таң калып калдым. Түшүнбөй турдум. Менин кичинекей магазинимди эмне кылат? Анан баарын интернеттен билдим. Көрсө ал чоң гүл саткан компаниянын ээси экен. Дүйнө жүзү боюнча магазиндерди ачышыптыр. А менин магазиним болсо жакшы жерде жайгашып, көп клиенттерди тартып турат экен. Менин ишеничиме кирип, бизнесимди урдап алганы жатыптыр. Жиним келип, анын үйүнө бардым. Баарын билем. Менин гүл магазиним менен мындай кылышка эч кимге жол бербейм, дедим. Эмне дешти билбей калды. Анын көз карашынан мындайды күтпөгөнүн билдим. Ал баарын түшүндүргөнгө аракет кылды. Мен укпастан кетип калдым. Күндөр өтүп жатты, ал кайра келип кечирим суранганын койбоду. Бирок мен эч көңүл бурбадым. Бир күнү магазиндин ээси келип, экинчи бул жерди арендага бербейм, деди. Эмне үчүн деген суроомо жооп ала албадым. Ошентип келишим чачырады. Муну Канат эле кылды деп ойлодум. Бирок мен жаңылыптырмын. Ал келип мындай болуп кетишин каалаган эмес экендигин айтты. Көрсө атасы гүл компаниянын ээси экен. Анан менин ишеничиме кирүүсүн талап кылыптыр. Бирок ал мени чындап эле жактырып калыптыр. Мен атама жол бербейм. Сенин магазиниңди кайрып берем, деди. Анын сөзүнөн кийин бир нече күн өттү. Ал менин үйүмө келип, жаңы келишимди көрсөттү. Эми бул магазин толугу менен меники экендигин айтты. Мен аябай кубангандыгымдан кантип бул көйгөйдү чечкендигин сурабай калыптырмын. Жаңылыктардан угуп калдым. Канат атасынын байлыгынан баш тарткандыгын. Мен үчүн ушундай кадамга баргандыгына ишене албай турдум. Ага чалдым да мен үчүн мындай кылыштын кереги жок болчу, дедим. Анан ал, эгер сен мага жаңы өзгөчө букет жасап көрсөтсөң, бул кылганым үчүн өкүнбөйм, деди. Мына ошентип Канат деген келечектеги күйөөм менен таанышып калдым.
мага окшоп кызыктуу өзгөчө букеттерди чогултканды жакшы көрөт. А силер кандай букеттерди жакшы көрөсүңөр? Каналга жазылгыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Жаңы бөлүмдөрдү өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып койгула.